Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитети 2010 жылдан 27 июнундагы референдумга кабыл алынган конституциянын талаптарына ылайык келтирүү максатында иштелип чыккан Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун 3-окууда жактырды. Мыйзам долбоорунун демилгечилери Жогорку кеңештин депутаттары Курманкул Зулушев менен Исхак Масалиев. Демилгечилердин маалыматына караганда, мындан 15 жыл мурда бир адам үчүн чоң иммунитет берген мыйзамга экс-президенттин статусуна арналган Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамдын 12-беренеси кирет. Бул ченем акыркы замандын талабына жооп бербейт. Жаңы конституцияда президент адам укуктарынын жана эркиндиктеринин кепилдиги катары чыкпайт. Анын үй-бүлөсүн мамлекеттик камсыздоо жөнүндө ченемде жок. Ошондон улам мыйзамга төмөнгүдөй өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталууда. Президенттен кол тийбестигинин деңгээлин төмөндөгөнүн эске алуу менен 3-берене жаңы редакцияда баяндалууда. Анда Кыргыз Республикасынын президенттин кызмат ордунан четтетилгенден кийин аны кылмыш жоопкерчилигине тартуу мүмкүнчүлүгү бөлүгүндө конституциянын ченемдери чагылдырылды. Аны менен чогуу жашап турган президенттин үй-бүлө мүчөлөрү тийиштүү артыкчылыктар жана жеңилдиктер менен пайдаланаларын эске алуу менен мыйзамдын 6-беренеси президенттин үй-бүлө мүчөлөрүнүн чөйрөсүн белгилеген норма менен толуктады. 13-беренеде экс-президентке карата соттун айыптоо өкүмү күчүнө кирген учурда ушул беренеде каралган бардык кепилдиктер токтотулат. Мыйзамдын 18-беренесин күчүн жоготту деп таануу сунуш кылынууда. Мындан ары ар намысын жана кадыр баркын коргоо экс-президенттин өзүнө жүктөлөт. Талкуу жүрүшүндө мындай мыйзам кабыл алынып калса, ал бардык экс-президенттерге карата бирдей колдонула турганын белгилүү болду. Ошондой эле экс-президенттер өзүнүн ыйгарым укуктарын аткарган мезгилде кылмыш жасап соттун өкүмү күчүнө кире турган болсо, анда аларга каралган бардык мамлекеттик артыкчылыктар жокко чыгарылат. Булак Назар Ньюс, Чекит KG.